Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, адамдардын арасында адамдар долбоорунун 11-чи чыгарылышы. Биз бүгүн Азия балдарына камкордук фондуна келдик. Аты айтып тургандай эле, бул жай алыстан келген студенттерге өзүнүн камкордугуна алат. Саламатсызбы? Ден соолугуңуз кандай? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Жүрүңүз кош келипсиз. Биз Башбаккан кайрымдуулук фонду студенттер үчүн көптөгөн долбоорлорду уюштуруп келет. Аны менен катар борбордо жашаганга шарты жок, бирок дилгир жана активдүү студенттерге бекер турак жай берилет. Белгилей кетсек, аталган кайрымдуулук фонду бир гана кайрымдуулук менен чектелбестен билимге, илимге, спортко, маданиятка да багытталган. Байышбек Махаммаджан уулу Баткендин Ак Турпак айылынан келген. Учурда ал Ишеналары Баев атындагы жогорку окуу жайда билим алат. Борборго келгенде жашаганга турак жай маселеси жаралып, интернеттен аталган борбор тууралуу маалымат алган. Ошондон бери бул жакта жашап келет. Айтымында жашаган жеринде спорт менен машыкканга бардык шарттар каралган. Анткени Байышбек 12 жылдан бери шахмат ойноп, 7 жылдан бери бокс менен машыккандыктан мындай мүмкүнчүлүктөр ага дем күч болууда. Негизинен бул жерде Азия жаштарына жардам, ошондой эле окуу борбор болгондуктан бул жерде бир гана окуу эле эмес, интеллектуалдык жааттан эмес, спортивдик жактан, спорт тарабынан деле машыксак болот. Шарт түзүлгөн баары. Негизинен ичиңде мотивация болсо, өзүңүнчү мындай шартка карабайсың да, негизи. Бирок бул жерде ушундай бизге каражаттарды бөлүп, ушундай залга бизге жардам көрсөтүп аткандарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Негизинен бул жерде 7 жылдан бери бокс менен машыгып келем, бирок бул жерге келгенден кийин да амбициям күчөйүп, андандай ийгиликтер да көп болду, Кудайга шүгүр. Себеби бул жерде балдар баары эле спорт менен машыгат, бир эле окуу болбостон, негизи режим менен машыгабыз, албетте. Эртең мененки мисалы көнүгүүлөр жасайбыз. Ал эми күч тарабында, тренажерныйда бир жумада 3 жолу. Анткени мышцалар эс алыш керек. Ошондой эле баягы медициналык тараптан так билим болгондуктан ошого 7 жыл болду да. Мисалы так болбосо, мисалы үчүн өзүбүздүн ден соолугубузга зыян келип калышы да мүмкүн. Анан мышцаларыбыз көнбөсө, бул жерде мисалы үчүн оор машыгууларды өткөргөндө мындай коопсуздук эрежелерин сактай албай калышыбыз мүмкүн да. Бул жерде бар шарттар бар, чуркайын десең чуркабычы дорожкалар деле бар. Мисалы бул жерге өзүбүз деле келип, балдар менен чогуу, баарыбыз чогуу жасайбыз да. Негизи бир эле мен эмес, мисалы баарын эле келип, ушул режим боюнча тренировка кылабыз. Анан бул жакта ийгиликтерин айтып келсем, бул жака келгенден кийин международный турнирлерге чыгып жүрөм, бокс боюнча. Бул жактан деле мага жардам беришет бар. Бул жактын жетекчилер жамаатына деле ыраазычылык билдирип кетем. Кайыкта болбосун, кайсы жерде болбосун, мисалы материалдык жактан да, руханий жактан да колдоо көрсөтүшөт. Ошондой эле бул жактагы балдар деле бири-бирибизди бир туугандай болуп жашайбыз. Бир команда болуп жашайбыз. Бул жактан эң негизи үйрөнгөн маселем, үйрөнгөн жаатым мисалы үчүн жамааттык коо, мисалы үчүнчү команда менен иштешкенди үйрөндүм. Мисалы үчүн сүйлөгөндү сүйсөң укканды да үйрөн дейт. Бири-бирибиз менен маселелерди талкуу кылабыз. Чечилбеген маселелерди чогуу чечебиз. Ошондой эле мисалы үчүн ар бирибиздин немебиз, профессиябыз башка болгондуктан бири-бирибизге алмашып турабыз да. Мисалы мен өзүм программистте окуйм, информатик программист. Ошондой эле бул шахмат, бокстон сырткары, мисалы үчүн спорттон, мисалы үчүн бош убактыларымда мен дайым ошол өзүмдүн профессиямда жакшы күчтүү адис болуу үчүн аракет кылам. Темирлан Кубанычбек уулу Алыскы Алай районунун Будалык айылынан Бишкекке билим алууга келген. Бул борбордо 2 жылдан бери жашап, кайрымдуулук иштерине активдүү катышып келет. Учурда өз кесибин өркүндөтүү менен алек. Я сюда переехали в 2011 году. То есть здесь я поступал в финансово-экономический техникум. Проучился там 3 года и уже поступил в Национальный университет на факультет журналистики. Сюда я попал по знакомству, то есть мой одногруппник, то есть в Национальном университете, он здесь жил, занимался волонтерской деятельностью, и меня тоже он пригласил сюда. Так как у меня не было, во-первых, жилья, то есть в городе я не мог жить,
И здесь сюда переехал, оформили документы и здесь уже живем. Вот. На сегодняшний день основная моя деятельность, я занимаюсь именно связанной с графической деятельностью. То есть у меня работа с графикой, делаю различные фотографии, логотипы. Также я занимаюсь операторской деятельностью, то есть я снимаю некоторые видео и вот. В первую очередь я научился именно, именно коммуникацию, именно в отношениях между людьми, научился находить связи, то есть между, что именно сказать, то есть благодаря фонду помощи детям Азии я на сегодняшний день нашел работу, именно можно сказать. Потому что на сегодняшний день университет, который дает нам образование, он не дает именно как находить работу. Он дает нам базовые знания, то есть теорию, которую мы в дальнейшем можем использовать. Но заниматься именно благотворительной деятельностью, заниматься социальными проектами, она позволяет нам находить каких-то связей, каких-то отношений там, между компаниями, и за счет этого мы можем находить работу. Эл аралык Азия балдарына камкордук фонду Кыргызстанда 2011-жылы түзүлгөн. Мындан сырткары аталган фонддун 9 өлкөдө филиалдары бар. Билимге умтулган жаштарды жогоруда айтылгандай кайрымдуулукка, билимге, спортко, маданиятка жана өзүн өзү өстүрүүгө багытталып, жаштарга шарт түзүп берет. Бул жактын жалпы эл аралык фонддун башкы штабынын президенти бул мистер Ким Жонгу, бул Кыргызстандын Кореядагы почеттуу консулу болуп эсептелинет, ардактуу консулу болуп эсептелинет. 2011-жылы алып келгенде бул жака Кыргызстанга алып келип, өзү ушундай кайрымдуулукту, Азия балдарына камкордук кылганды аябай сүйгөн киши экен. Анан алып келип бул жактан биринчи жолу директору болуп Кадыралы Коңкобаев деген агайыбыз иштеп кеткен. Андан кийин Сайызбек Надырбеков деген байкелерибиз, андан сырткары Азамат Адилашимов деген мыкты менеджер жигиттер бул жакта иштеп кетишкен. Азыркы учурда недавно эле болду. Недавно ноябрдан тарта биз уже бул жакта аткаруучулук, директорлук милдетти биз аткарып атабыз. Эң кызыгы бул 9 өлкөдө дагы мындай салыштырып келгенде Кыргызстандагы ишкерлер бул жакта Кыргызстандагы ACC'нин жамааты эң жаш жамаат болуп эсептелинет жана рейтинг боюнча дайым чыгып турушат. Ошол 9 өлкөнү салыштырганда Кыргызстан биз эмнегедир баягы молодежный, креативный подход кылгандыгыбызданбы билбейм, дайым биринчи орунда турабыз. Жумуш аткарган результативность боюнча ушундай көбү нерсе образованияга басым жасайбыз. Себеп дегенде кайрымдуулук дегенде эле баардыгыбызда ассоциация ушундай болуп калганда, сөзсүз түрдө материалдык нерсени, унду же болбосо тамак аш продуктуну көтөрүп алып барып бериш керектигинчи. Биз башынан алып биз образованияга басым жасайбыз да. Ар кандай балдар үйүнөн баштап студенттерге чейин ар биринин ар кандай баскычта, ар кандай уровенде образовательный проекттерди уюштурабыз. Ал жактан көбүрөөк аракет кылабыз. Одноразовый эмес, бир жолку эмес, көбүрөөк баягы долгосрочный проекттерди жасаганга аракет кылабыз образование сферасындачы. Көбү нерсе биз балдарга ушундай үмүт бергибиз келет. Жөн эле баягы детдомдо, мисалы үчүн балдар үйүндө жашаган балдарды өзүңүздөр билесиздер, баягы кичине сынып калышат да, мындайча айтканда, уже баягы келечегин унутуп калышат, кандай кылат, кандай болот ал нерсени унутуп калышат, дагы баягы үмүт жоголуп калат. Анан биз ошол үмүт отун жандырып, действительно баягы ар кандай ийгиликке жеткен балдардын, жаш ишкерлердин, жаш кыйын бизнесмен дейбизби, же болбосо саясатчы дейбизби, айырмасы жок. Ошол ийгиликке жеткен мыкты кишилерди алып барып, биз кадимкидей окутуу программасын жүргүзөбүз. Жанадан бери баса белгилеп айта турган бизде сонун проектибиз бар. Азырдан баштаган жатабыз ошол проектти. Англис тилин окутуп жатабыз.
Ар кандай долбоорлорду уюштуруу менен бирге Кореяга дагы 10 күндүк семинарга жолдомо беришет. Ал жакта 9 өлкөнүн активдүү жаштары чогулуп, өз өлкөлөрүнүн маданияты, тарыхы боюнча сынакка катышышат. Global Leadership программасы 2015-2017 жылдары өттү. Айта кетсек, бул 2 жыл сайын өтүп турат. Бул жакта Азиянын 9 өлкөсүнөн барышат. Бүт лидер коомчулукта орду бар, мыкты студент балдар барышат да. Бизге дагы буйруп 2015 жылы биз Кореяга барып келгенбиз. Ал жакта программасы аябай сонун. Мисалы үчүн ал жактагы профессорлор, ошол алдыңкы университеттердин мыкты профессорлору келип бизге сабактарды берген. Биз жөн гана бул окуу гана эмес, ал жакта Кореянын маданияты менен таанышабыз. Мисалы үчүн экскурсионный программалардан коюлган, Корея Сеул шаарынын бүт жагын айлантып бизге өзүнүн конок тосуучу жерлерин көрсөтүштү. Биз мисалы үчүн мен ошол программанын ачыгын айтканда аябай бир чоң стимул, мотивацияны алдым. Өзүңүздөр билгендей эле дайыма эле бир жерде өзүңдүн мамлекетиңде жүргөндө эле баягы комфортный зонага киресиң да, билбейсиң да канчалык деңгээлде башка мамлекеттер өнүгүп атат да. Биз Кореяга барып келгенден кийин 2015 жылы келгенден кийин биз аябай көз карашыбыз, аң сезимибиз бир жакшы жакка өзгөрдү деп айта алам. Чындыгында ошол 2015 жылы барып келгениме аябай ыраазымын, например. Андан сырткары 2017 жылы бизден 15 студент барды. Бардыгы өзүнүн тармагында лидер, буга чейин коомдук иштерге активдүү катышкан мыкты жаштарды биз тандап алып Кореяга жибергенбиз. Анан биз мына жакында 2019 жылы июл айында Кореяга да Global Leadership'тин 3-чү потогу болот. Бул жакта бизден 10 студентти тандап алабыз. Студенттерди кандай тартипте тандап алабыз? Бизде сөзсүз түрдө комиссия түзүлөт. Алардын буга чейинки коомчулукка кылган, мисалы үчүн коомдук социалдык жумуштары эмне менен алектенди, полностью ошол боюнча бизге маалыматтарды бериш керек. Анан бул жакта комиссия карап чыгат. Кимиси татыктуу, анан биринчи этап бул өзүнүн резюмеси, жасаган жумуштары, сыйлыктары, ошолорду бизге электронный вариантта биздин сайтыбызга жиберет. Анан биз ал жактан комиссия менен чогуу карап чыгып, өткөн балдары уже татыктуу балдарды өзүбүзгө собеседование болот, уже экинчи этап. Собеседованиянан өткөн балдар Кореяга барып 10 күн бою образовательный проект Global Leadership'ке катышканга мүмкүнчүлүк болот. Эң кызыктуусу бул жакта баягы жөн гана Кыргызстандан барып окуп келүү эмес, биз өзүбүздүн маданиятыбызды көрсөтүшүбүз керек. Ал жактагы биздин тартиптерди көрсөтүшүбүз керек. Мисалы үчүн улуттук бийибизди көрсөтүшүбүз керек. Каада салтыбызды, ошону көрсөткөнгө толук мүмкүнчүлүк берилет. Ал жакта бизге какое-то время берилет, но ал жакта жөн гана баягы көрсөтүп коюу менен чектелбестен, еще тартиби көрсөткөн каада салты, баягы маданиятын көрсөткөнү менен баягы тактап отурушуп, ал жактан жыйынтык чыгарышат, кайсы мамлекет биринчиликти алды. Биз 2015-2017 жылдан Кыргызстан 9 өлкөнүн арасынан дайым биринчиликти алып келет. Себептен биздин балдар аябай мыкты балдарды тандап барып. Бизде ушундай сонун проектибиз бар, Dreambox деген. Ал жакта 4 жаштан 18 жашка чейинки жашаган балдар бар да, алардын кыялдары бар, ар биринин. Кээ бирлер мисалы үчүн кыялданат. Мен ушундай Азамат Байматов менен жолуксам, ошонун колунан, өзүнүн колунан подписи менен толуп алсам, кээ бирлер кызыгат. Айдина Дека, Мирбек Атабеков менен жолуксам, ошол эле учурда кээ бирлер жазат да, ар биринин кыялы ар башкача. Мисалы үчүн кээ бирлер жазат, мен баягы пультовой пульту бар, баягы вертолетту алсам деп туруп. Ошолордун кыялы мындай болуп калат да. Даже балдар ошондой жатакана балдар үйүндө жашаган балдар кыялданышты унутуп калат экен да. Биз кыялданган менен баягы ишке ашпаганда бул кандайдыр аябай чоң скок болот экен. Бизде ушундай проектибиз бар, жана жогоруда айтып кеткендей Dreambox. Бул жакта ар бир бала, неважно, өзүнүн кандай кыялы болбосо ошол жака жазышат. Жазып туруп кутучага салышат. Кутучага салганда биз аны окуп чыгабыз, ар биринин списогун түзөбүз, списогун түзүп туруп, бул сайттарга жарыялайбыз да. Мисалы үчүн, ал жактан аябай көп жардам бергиси келген балдар, обычно өзүнүн ровесник балдарынан жардам берет, ал гана эмес, чоң ишкерлерден жардам берет, неважно, студент балдар баары жардам беришип, ошол кыялданган балдардын кыялын орундатканга аябай чоң мүмкүнчүлүк болот.
Бекбай мырза айтып өткөндөй, сиз дагы бул фонддун жардамына ээ боло аласыздар. Ал үчүн болгону өз таржымалыңызды жөнөтүңүз. Бул жерде чындыгында баардык шарттар түзүлгөн. Балдар жөн эле жашаш керек, өзүн өзү өстүрүш керек да бул жерде. Мисалы үчүн айта кетсек, бул жерде тренировка жасаганга, машыкканга, спорт менен машыкканга, сабагын даярдаганга конференц зал бар, танцевальный зал бар, тренажерка бар, баардык условия бар да, баардык шарт бар. Жөн гана бул жакта балдар акы төлөбөйт, эч кандай акы төлөбөйт. Биздин эң башкы требованиябыз бул жакта жашаган балдар жөн эле баягы гостиница катары эмес, жатты, кетти, окууга бардандай эмес, сөзсүз түрдө баягы коомдук иштерге аралашып, өзүн өзү өстүрүү менен алектениш керек. Аны үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Аталган Азия балдарына камкордук фондунун аймагы кенен болгондуктан эшик алдына отуруп, чер жазып, шахмат ойношуп, ырдап, бош убактыларын өткөрүшөт. For me, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew. Азия балдарына камкордук фонду кайрымдуулук, спорт, ошондой эле билимге гана умтулбастан бул жакта маданиятка дагы дилгир жаштарды тарбиялайт. Ошондой эле эскерте кетсек, бул диний агымдарды алып келбейт, тескерисинче Кыргызстанга өзүнүн салымын кошкон дилгир жаштарды тарбиялаган фонддордун катарында жанымда отурган Курманбек дагы билимге, ошондой эле кайрымдуулукка гана кызыкпастан өзүнүн чыгармачылыкка дагы кызыгат экен. Сен азыр бизге ырдап бересиңби? Кандай ырларды ырдап бересиң? Кандай эмне болуп деги эле бул жаатка кызыгып калдың? Негизинен мен бул жерге келгенге чейин эле музыкага негизи кызыгып жүргөнмүн. Анан кийин ошол бул жерге келгенче мен гитара жөнүндө, гитараны черткенди билген эмесмин да. Анан ушул жерде гитара черткен, музыкага кызыккан байкелерибиз бар. Ошолор бизге ушул өздөрүнүн билимдерин аябай бизге ушундай үйрөтүп келет да. Ошол мен дагы ошол гитараны ушул жерден эле үйрөндүм. Урматтуу көрөрман, биздин долбоордун мурунку катышуучуларына жардам берүүнү кааласаңыздар, экрандагы номурга байланышыңыздар. Ал эми биз сөз кылган кайрымдуулук билим борборуна биз менен тилектеш болгонуна терең ыраазычылык.